Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlerden birinde özünün sahabalarına kayırılıp, beyişte bir üy var. Al üydün sırtından içinen sırtı görünет deydi. Sahabaların arasından biri östürüp, ya Resulallah, bul siz aytkan sırtından içinen sırtı görüngen koz bolgon han saray, jannattagı üy kim üçün dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, limen atabal kelam, kimde kim жақсы söz söylese, ve at'amat ta'am, özgölördün kursagın toygossa, ve salla bin nas niyam, adamlar uktap atkanda tündölörü namaz okugan bolsa, mına ошол insanlar üçün deydi. Урматтуу мусулман bir тугандар, келиңиздер. Рамазан кечелерин таравих, тасбих, хатмул Кур'андар менен өткөрүп атабыз. Кечке жакын мына ошол өзгөлөрдүн ороздо туткан таква инсандардын оозун ачырып ифтарлык кылып алып курсагын тойгозуп атабыз. Экинчи пайгамбар айткан шарттагы табылып атат. Үчүнчүсү бул эң негизгиси лиман атабал калам, ким жакшы сөз сүйлөгөн болсо, мына ошолор үчүн дейт. Келиңиздер, тилибизди ушактан, гыйбаттан, жалгандан, көрө албастыктан тыйып, буга чейин айткандай мына ошол ашказандын гана орозосун эмес, тилдин дагы орозосун кармап, берекелүү, жараткан Аллах Таала буйругандай, пайгамбар көрсөткөндөй ибадат кылганды Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Баардыгыбыз эртең менен адал нерсе менен ооз жапкандан кийин, кечинде дагы адал нерсе менен ооз ачалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, кечке жетпестен экинчи бир мусулман бир туугандын эти менен, гыйбат менен оозубузду ачып албайлы. Жараткан Аллах Таала ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.